Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биздин орус тили 30 сабагыбыз, орус тили 30 сабагы 2 китептин винительный падежинен болмокчу. Бизден көбүнчө орус тилин үйрөнүүчүлөр орус тилиндеги в жана на предлогун качан колдонобуз деп көптөгөн суроолор келет, көптөгөн суроолорду беришет. Мына ушул жөнүндө биз сиздерге айтып бермекчибиз. Азыркы сабагыбызда эң биринчи эле биз алып карай турган болсок, орус тилиндеги в предлогун. Орус тилиндеги в предлогу кыргыз тилинде, орус тилиндеги в предлогу кыргыз тилинде в десек ичинде, ичине деген маанини берет. Ал эми дагы башка бир мезгилде ичинде дегенди берет. Көңүл буруңуздар, ичине же болбосом ичинде экинчиси. Качан в предлогун эгерде биз винительный падеж менен колдоно турган болсок, в предлогун винительный падеж менен колдоно турган болсок, анда ичине дегенди берет. Бир нерсени ичине, мисал үчүн үйгө дей турган болсок, үйдүн ичине, в дом, мисал үчүн үйдүн ичине дей турган болсок, ичине. Ал эми ичинде деп айтышыбыз деле мүмкүн да. Ичинде деп ушул экин берет, ичине жана ичинде дегенди берет. Биз сиздерге айттык, эгерде винительный падежде боло турган болсо, винительный падеж менен колдоно турган болсок, анда ичине деген сөздү берет дедик. Мисал үчүн, биз азыр квартира деген сөздүн жөндөөлүшүн карап көрөбүз. Квартира деген сөз именительный падежде квартира, родительный падежде квартиры, именительный падежде квартира, родительный падежде квартиры, ал эми винительный падежде болсо квартиру болот. Квартиру. Эми ушуну эгерде биз башына квартиру деген сөз менен в предлогу бул винительный падежде бар. В предлогу винительный падежде бар. Эгерде винительный падеж менен колдоно турган болсок, в квартиру болот демек. Квартирага болот, квартиранын ичине болот. Ал эми эгерде биз предложный падеж менен айта турган болсок, бирок биз предложный падежге келе элекпиз. Эгерде предложный падеж менен айта турган болсок, мисал үчүн именительный падежде квартира, родительный падежде квартиры, винительный падежде квартиру, дательный падежде квартире, творительный падежде квартирой, ал эми предложный падежде квартире болот. Квартире. Эгерде жакшылап көңүл буруңуздар, эгерде ушул квартире деген предложный падежде болду, ушуга эми башына вны кошо турган болсок, в квартире, квартирада болот. В квартире, квартирада. Ал эми винительный падеж менен айта турган болсок, в квартиру, квартирага болот. Демек, в предлогу бир эле мезгилде в квартиру, квартирага, ичине деген маанини берет. Ал эми ошол эле башка бир мезгилде квартире, в квартире, квартирада, ичинде деген маанини берет. Мисалы, я иду в квартиру. Я иду в квартиру. Мен квартирага баратам. У менен айта турган болсок, демек, качан в предлогу этеги а менен аяктаган сөздөргө келип туруп, этегин у кыла турган болсо, мисал үчүн в квартиру, анда квартирага болот. Я иду в квартиру, мен квартирага баратам. Эми я живу в квартире, мен квартирада жашайм болот. Я живу в квартире, мен квартирада жашайм. Эми кийинки сөздү ала турган болсок, сумка дей турган болсок, эгерде биз айттык, а тамгасы менен аяктаган сөздөрдүн этегине у кыла турган болсо этегин, анда га дегенди берет дедик. В сумку десек, мисал үчүн, в сумку десек, сумкага, сумканын ичине деген маани берет. Ал эми в сумке этегин е кыла турган болсо, анда сумкада, сумканын ичинде деген маанини берет. Мисал үчүн, поставь книгу в сумку. Китепти сумканын ичине кой болот. Поставь книгу в сумку. Ал эми кийинкисинде книга сейчас в сумке е кыла турган болсо, анда
Kitap sumkanın içinde болады. Kitap sumkanın içinde. Keyingi сөздү алып коелу. В книгу, мисалы үчүн, книгу деп турган болсок, китептин ичине. В книгу же болбосо китепке. Ал эми в книге деп турган болсок, китепте болот. Китепте. Поставь ручку в книгу. Поставь ручку в книгу. Ручканы китептин ичине кой. В книгу, китепке кой. Ал эми ручка сейчас в книге. Ручка сейчас в книге. Ручка китептин ичинде болот. Мисал үчүн, больница деген сөздү алабыз. Больница деген сөздүн мурда эгерде в предлогун алып келип туруп, этегин больница деген сөздүн этегин аны укла турган болсок, анда больницага болот. В больницу, в больницу. Ал эми е кыла турган болсок, в больнице боло турган болсо, анда больницада, больницанын ичинде, оорукананын ичинде болот. Мама сейчас идет в больницу. Апам азыр больницага баратат. Мама сейчас в больнице, апам азыр больницада болот. Андан кийин достор, мисал үчүн библиотека деген сөздү ала турган болсок, эгерде библиотека деген сөздүн этегин укла турган болсо, мисал үчүн в предлогу в библиотеку дей турган болсок, анда библиотекага болот. Ал эми в библиотеке дей турган болсок, анда библиотекада болот. В библиотеке, библиотекада. Мисал үчүн, идите в библиотеку, библиотекага баргыла. Этегин укла турган болсо, библиотекага баргыла. Ал эми студенты сейчас в библиотеке. Студенттер азыр библиотекада болот. Эгерде этегин е кыла турган болсо, анда библиотекада, китепканада болот, ичинде демек. Андан кийин аптека деген сөздү ала турган болсок, эгерде аптека деген сөздүн этегин у кыла турган болсо, анда аптекага болот. Мисал үчүн в аптеку, аптекага, ал эми андан кийин в аптеке дей турган болсок, эгерде в предлогун этегин е кыла турган болсо, анда аптекада, дарыканада болот. Мисал үчүн, я пойду в аптеку. Мен аптекага барам. Я сейчас в аптеке покупаю лекарства. Мен азыр аптекада, дарыканада дары сатып алып жатам болот. В аптеке болот анда, дарыканада. Ал эми мисал үчүн машина деген сөздү ала турган болсок, машина деген сөздүн этегиндеги а тамганы уга өзгөртө турган болсо, мисал үчүн в машину, анда машинага, машинанын ичине болот. В машину, машинанын ичине. Ал эми в машине десе, машиненин ичинде болот. Мисал үчүн, заходите в машину, машинага киргиле. Ребенок сидит в машине, бөбөк машинеде отурат. Бала машинеде отурат болот анда. Мисал үчүн, Москва деген сөздүн этеги Москвадагы а тамгасы менен аяктаган, эгерде у кыла турган болсо, в Москву боло турган болсо, анда Москвага болот. Мисал үчүн, я еду в Москву. Мен Москвага баратам. Я еду в Москву, Москвага баратам. Ал эми в Москве дей турган болсок, Москвада болот анда. Я сейчас живу в Москве. Я сейчас живу в Москве. Мен азыр Москвада жашайм болот. Урматтуу достор, эгерде этеги а тамгасы менен аяктаган женский роддогу сөздөр болсо, в предлогун мына ушинтип колдоно бересиздер. В предлог келтирип, эгерде этегин у кыла турган болсо, га деген кыргыз тилиндеги мүчөнү берет. Ал эми в деп туруп этегин е кыла турган болсо, анда да деген, дө деген мүчөлөрдү берет. Ал эми андан кийин на предлогун алып карай турган болсок, на предлогу дагы в предлогу сыяктуу эле, бул дагы кыргыз тилинде га жана ошондой эле да деген мүчөлөрдү берет. Мисал үчүн, выставка дей турган болсок, выставка, көргөзмө. Эми выставка деген сөздү биз в предлогу менен колдонобуз. На предлогу менен колдоно албайбыз. Ар бир сөздү кайсыл предлог менен колдонулат, в менен колдонулабы же на менен колдонулабы, муну сөздүктүн жардамы менен же болбосо орус тилин жакшы билген агайлардан же болбосо орус тилинде
жакшы сүйлөгөн грамматикасын билген адамдардан билип алабыз. В же на же болбосо китеп окуп жатып эстеп калышыбыз керек болот. Демек, выставка деген сөздү на менен колдонобуз. Мисал үчүн, бул дагы на предлогу дагы этеги а тамгасы менен аяктаган сөздүн аягын у кыла турган болсо, анда ганы берет. Мисал үчүн, на выставку дей турган болсок, выставкага, көргөзмөгө болот. Ал эми на выставке болсо, анда көргөзмөдө болот. На выставке, көргөзмөдө. Мисал үчүн, я иду на выставку. Мен көргөзмөгө баратам. Я был на выставке, мен көргөзмөдө болдум. Я был на выставке, мен көргөзмөдө болдум. Я был на выставке, көргөзмөдө болдум. Демек, выставку дейт, на выставку көргөзмөгө, на выставке көргөзмөдө. Мисал үчүн, практика деген сөз ала турган болсок, муну дагы на предлогу менен колдонобуз. В предлогу менен колдонулбайт. Мисал үчүн, практика деген сөздүн этеги а менен аякталып атат. Эгерде ушуну у кыла турган болсо, мисал үчүн, практика, практику, на практику демекчи болсок, практикага болот. Ал эми на практике дей турган болсок, практикада болот. Мы собираемся пойти на практику. Биз практикага баралы деп жатабыз. Мы сейчас на практике. Ал эми е боло турган болсо, биз азыр практикадабыз. Практикадабыз. Андан кийин стажировка деген сөздү ала турган болсок, стажировка этеги а менен аякталып атат. Эгерде уга өзгөртө турган болсо, на предлогу, анда стажировкага болот. Га деген мүчөнү берет. Мисал үчүн, на стажировке десе, анда стажировкада болот. Я завтра пойду на стажировку. Мен эртең стажировкага барам. Я сейчас на стажировке. Мен азыр стажировкадамын. Я сейчас на стажировке. Мен азыр стажировкадамын. Андан кийин тренировка дей турган болсок, на тренировку десек, тренировкага болот. Ал эми на тренировке дей турган болсок, этеги не кыла турган болсо, анда тренировкада болот. Мисал үчүн, я пойду на тренировку. Мен тренировкага барам, машыгууга барам. Ал эми я сейчас на тренировке, мен азыр тренировкадамын. Демек, тренировка кылып жүргөн болсоңуз, залда болсоңуз, на тренировке дейсиз. Мисал үчүн, улица деген сөздүн алдына на предлогун кое турган болсок, эгерде этегин у кылсак, анда көчөгө дегенди берет. Ал эми е кыла турган болсок, анда көчөдө деген сөздү берет. Мисал үчүн, на улицу көчөгө, на улице көчөдө болот. Көчөдө кыргызча. Выходите на улицу, көчөгө чыккыла. Дети сейчас на улице. Балдар азыр көчөдө болот. Балдар азыр көчөдө. Андан кийин на свадьбу. Свадьба этеги а, этегин у кыла турган болсо, га деген мүчөсүн берет. На свадьбу десе, тойго, на свадьбе тойдо. На свадьбе тойдо. Мы пошли на свадьбу. Биз тойго бардык. Мы были на свадьбе. Биз тойдо болдук. Мы были на свадьбе. Тойдо болдук болот. Андан кийин, мисал үчүн, вечеринка деген сөздү ала турган болсок, вечеринка, наны эгер на предлогун башына кое турган болсок, на вечеринку болот. На вечеринку демек вечеринкага болот. Ал эми на вечеринке дей турган болсок, анда вечеринкада болот. Мисал үчүн, мы не пойдем на вечеринку. Биз вечеринкага барбайбыз. Мы не были на вечеринке. Биз вечеринкада болгонубуз жок. Демек, на вечеринке десек, вечеринкада болот. Ал эми на вечеринку дей турган болсок, вечеринкага. Мисал үчүн, работа деген сөз этеги а тамгасы менен аякталып атат. Эгерде ушунун башына, работа деген сөздүн башына на предлогун коюп туруп, этегин у кыла турган болсок, на работу болот. Демек, жумушка кыргызчасы, жумушка. Ал эми на работе наны коюп туруп этегин не кыла турган болсок, анда на работе болсо жумушта болот. Принимайте этого мальчика на работу.
бул баланы жумушка кабыл алгыла. Родители сейчас на работе, ата-энем азыр жумушта. На работе болсо демек жумушта болот. Андан кийин урматтуу достор, биз ушинтип айттык, ар бир сөз өзүнүн предлогу менен келет. Ар бир сөз өзүнүн предлогу менен колдонулат. Мисал үчүн квартира деген сөздү в предлогу менен колдонулат дедик. Ал эми аны на менен колдонбойбуз. В предлогу менен эле колдонобуз. Улица деген сөздү на предлогу менен колдонобуз, в предлогун колдонбойбуз. Ар бир сөздү мына ушинтип өзүнүн предлогун билип алышыбыз керек болот. Эми университет деген сөз мужской роддо, урматтуу достор. Университет деген сөз мужской роддо. Эми мужской род менен аяктаган сөздөрдүн этегине, мужской род менен аяктаган сөздөрдүн башына в предлогун койсок, эч кандай окончание койбой турган болсок, мисал үчүн университет өзү университет, эми анын башына вны кое турган болсок, в университет боло турган болсо, анда университетке болот. Эч кандай окончание кошпосок, в университет десек, университетке болот. Ал эми этегине е кошо турган болсок, в университетте деп турган болсок, анда университетте болот. Мисал үчүн, я иду в университет. Мен университетке баратам. Я сейчас в университете. Мен азыр университеттемин болот. Я сейчас в университете, мен азыр университеттемин. Мисал үчүн, банк деген сөздү ала турган болсок, банк деген сөздү алып туруп, башына в предлогун коебуз. Мисал үчүн, в банк, банкка болот анда. Ал эми в банке этегине е кошо турган болсок, анда банкта болот. В банк, банкка, в банке, банкта. Я иду в банк. Мен банкка баратам. Я сегодня был в банке. Мен бүгүн банкта болдум болот. Андан кийин я сейчас схожу в магазин. Магазин деген сөздүн этегине башына тагырагы в предлогун коюп туруп, эч кандай окончание кошпосок, анда магазинге, ге деген мүчө. Я сейчас схожу в магазин. Мен азыр магазинге барып келем. Ал эми в магазине дей турган болсок, анда магазинде болот. Я сейчас в магазине. Мен азыр магазиндемин. Покупаю продукты, азык-түлүк сатып алып жатам. В магазине. Андан кийин офис деген сөздү алабыз. Офис деген сөздүн башына в деген предлогду кое турган болсок, в офис болот. Демек офиске. Ал эми в офисе е кое турган болсок, офис деген сөздүн этегине е деген окончание кошо турган болсок, анда офисте болот. Я иду сейчас в офис. Мен азыр офиске баратам. Ал эми я сейчас в офисе. Мен азыр офистемин. Офисе дей турган болсок, офистемин. Ал эми мисал үчүн эми кечиресиздер, бирок көбүбүз дагы ушул сөздү туура эмес колдонобуз. Мисал үчүн, туалет деген сөздү ала турган болсок, башына в предлогун кое турган болсок, в туалет болсо, туалетке болот. В туалет. В туалет, туалетке. Ал эми в туалете дей турган болсок, в туалете дей турган болсок, анда туалетте болот. Мисал үчүн, я иду в туалет. Мен туалетке баратам. Я был в туалете. Мен туалетте болдум болот. Я был в туалете. Мен туалетте болдум. Ал эми ресторан деген сөздү ала турган болсок, ресторан, в ресторан дей турган болсок, ресторанга. Ал эми в ресторане дей турган болсок, ресторанда болот. Мы поедем в ресторан. Биз ресторанга барабыз. Ресторанга. Мы работаем в ресторане. Биз ресторанда иштейбиз болот. Урматтуу достор. Эми бул мужской роддогу сөздөрдү биз в предлогу менен колдондук. Андан кийин эми ошол эле мужской роддогу сөздөрдү на предлогу менен дагы колдонобуз. Бул жогоруда айтып кеткен биз университет, банк, магазин, офис, туалет, ресторан деген сөздөрдүн бардыгын в предлогу менен колдонобуз. Бул сөздөрдү на предлогу менен колдонбойбуз. Андан кийин мужской роддогу сөздөрдү на предлогу менен колдонобуз. Мисал үчүн, базар. Базар деген сөздүн этегине эч кандай окончание кошпосо, базар, на базар дей турган болсок, базарга.
Ал эми на базаре дей турган болсок, анда базарда эле болот. На базаре, базарда. Отец каждый день ходит на базар. Атам күндө базарга барат. Отец каждый день ходит на базар. Атам күндө базарга барат. Отец работает на базаре. Атам базарда иштейт. Атам базарда иштейт. На семинар дей турган болсок, семинарга, ал эми на семинаре боло турган болсо, семинарда болот. Мы пойдем на семинар. Биз семинарга барабыз. Мы были на семинаре. Биз семинарда болдук дейбиз. Эми ушул семинар деген сөздү в семинар деп в предлогу менен колдонбойбуз, аны на предлогу менен колдонобуз достор. Мисал үчүн, урок деген сөздү на предлогу менен колдонобуз, в менен колдонулбайт. Урок деген сөздүн башына наны койсок, на урок болот. Эч кандай окончание кошпой турган болсок, сабакка болот. На урок, сабакка. Ал эми этегине е деген предлог кошо турган, е деген окончание кошо турган болсок, анда сабакта болот. Мисал үчүн, я сегодня не пойду на урок. Мен бүгүн сабакка барбайм. Я сейчас сижу на уроке. Мен азыр сабакта отурам болот. Мен азыр сабакта отурам. Мына ушинтип, урматтуу достор, в жана на предлогун колдоно бересиздер. Андан кийин эгерде этеги ия деген сөздөрдүн башына келип кала турган болсо, мисал үчүн Германия, Россия, Франция, редакция деген жана башка компания деген сөздөр бар. Эгерде мисал үчүн в предлогун ушул Германия деген сөздөн мурда кое турган болсок, алдына кое турган болсок, в Германию, в Германию дей турган болсок, анда Германияга болот. В Германию. Ал эми в предлогун коюп туруп, этегин и кыла турган болсок, в Германии дей турган болсок, анда Германияда болот. В Германии, Германияда. Мисал үчүн, мы поедем в Германию. Биз Германияга барабыз. Мы сейчас в Германии. Анда биз азыр Германиядабыз болот. Биз азыр Германиядабыз. Мисал үчүн, Италия деген сөздүн башына в предлогун кое турган болсок, в Италию, Италияга болот. Ал эми ошол этегиндеги я тамганы и кыла турган болсок, в Италии болсо, демек Италияда болот. Отец сейчас в Италии. Атам азыр Италияда. Ал эми андан кийин Россия деген сөз, мисал үчүн, Россия деген сөздүн башына в предлогун кое турган болсок, в Россию, Россияга болот. Ал эми в России дей турган болсок, Россияда болот. Мисал үчүн, мой брат поедет в Россию. Менин бир тууганым Россияга барат. Мой брат сейчас в России. Менин агам азыр Россияда. Андан кийин я сейчас иду в редакцию дей турган болсок, мен азыр редакцияга баратам. Я сейчас в редакции, азыр мен редакциядамын. Мисал үчүн, типография деген сөздүн алдына в предлогун коюп, этегин ю кылсак, анда типографияга болот. Мисал үчүн, в типографию, типографияга, в типографии, типографияда болот. Мисал үчүн, я иду в типографию, мен типографияга баратам. Я сейчас в типографии, мен азыр типографиядамын болот. Урматтуу достор, мына ушинтип в жана на предлогун колдоно бересиздер. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо же ушул темалар боюнча түшүнбөй калган болсоңуздар, сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Биз буюрса сиздерге видео түрүндө же комментарий түрүндө сиздердин суроолоруңуздарга жоопторду беребиз. Сөзсүз бул видеону башкалар менен бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар жана өзүңүздөрдүн жакшылыгыңыздарды башка бирөөлөрдөн аябаңыздар. Сак саламатта туруңуздар. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин до новых встреч, дорогие мои.